Gökbörü, her oyunu gökbörü. Şokası tarttan gökbörü, çabukla gelgen erkimiz. Çok ese atan mekirge, çabukla gelgen şerkimiz. Anmazın tokumları turasın, kalktağılan babalardın murasın. Kırmızlardan gökbörünün gök doğsun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şokası tarttan gökbörü, çabukla gelgen erkimiz. Çok ese atan mekirge, çabukla gelgen şerkimiz. Şokası tarttan gökbörü, çabukla gelgen erkimiz. Çok ese atan mekirge, çabukla gelgen şerkimiz. Экинчиси азыр бул жерде мына Талас жана Достук командаларынын оюнчулары ортого чыкты. Бул дагы бир финалдык деңгээлдеги оюн деп айтсак болот. Өтө чоң тирешүү болорунан эч кандай шек санабайбыз. Азыр мына бул жерде мына көк кийимчендер булар Талас командасы, ал эми кызыл кийимчендер Ош облусунун Достук командасы. Азыр Таластын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу улакты жерден көтөрүп кете алды. Тайгазанды көздөй албетте. Барганга алар карама каршы тарапка жөнөшү керек. Мына сол тарапка азыр жебелей чызып Сейитбек Анарбек уулу баратат. Эсеп сандарын ачканга өтө жакын, өзү жалгыз барды дагы. Бул жерде улак Тайгазандан орун алды. Жок, эсептелген жок. Эсепке алынбайт. Эмне үчүн? Анткени улакты Тайгазанга салып жаткан учурда Сейитбек Анарбек уулунун тай торусу бул жерде ушундай улактын өзү мына биздин КТРК спорт каналында кайталоодон жакшылап көрүп өздөрүнүн чечимин чыгарып алат. Эң башкысы ал эмес, эң башкысы ортодо өтө кызыктуу оюн жүрүп жаткан мезгил. Мына сүрмө топ таптакыр улакты жерден көтөрүп кете алчуда эмес. Бул эки команда азыр Манас Ниязов мына ушул жерден улакты жерден эңип кете алды. Манас Ниязов минген аты Бойка. Мына ушул Бойка менен чейрек финалда алар Арашанга каршы ойногондо өтө жакшы оюн көрсөткөн болчу. Дагы деле болсо Манас Ниязов улак менен атаандаштар улакка чапкенедей жабышты жана эсеп 1-1. Манас Ниязов. Сейитбек Анарбек уулу бирлел кылган болсо, ал эми ага жооп кылып Манас Ниязов эсепти 1-1 жеткирди. Манас Ниязов бул Ноорус майрамына карата өткөрүлгөн турнирде мыкты оюнчу наамында Достук командасынан Спартак, ал эми Талас командасынан Ахиллес. Дал ушул албетте мына Ахиллес менен азыр Урмат Раушан уулу ага каршы Спартак менен бул жерде Сары Өзөн командасынан Байыш Ниязов Достуктун капитаны, ал экинчи номер менен. Ал эми Ахиллестин үстүндө азыр Урмат Раушан уулу мына бир ирет улакты жерден эңип кеткенге аракет жасап көрдү. Ахиллес ортону азырынча берчүдөй түрү жок. Спартак болсо жөн гана мына Ахиллести айланып, азыр Урмат улакты жерден көтөргөн учурда Байыш ошол замат каршылык көрсөткөнгө аракет жасайт. Бул эч кандай эреже бузулган жок, андыктан улакты көтөрүп алганга толук эреже жол берет. Ошол замат өз командасына кезектеги упайды алып келди. Эсеп сандары 2-1 Байыш Ниязов. Өтө мындай ыңгайсыз абалда калды, анткени Урмат Раушан уулу Ахиллестен жерге түшүп калган. Мына ошол учурдан пайдаланып Байыш Ниязов ишенимдүү түрдө түптүз улакты барып Тайгазанга салды. Туштар бирок мына Таластын оюнчусу азыр ким экенин тактайбыз. Бактияр Жабагиев. Мына ушул Бактияр Жабагиев бул ирет өтө өзгөчө көрүнүш. Ушундай Бактияр Жабагиев азыр эң башкысы аман болсо экен. Негизинен мындай оюнду мындан ары жүргүзбөсө деп айтып кетет элем, анткени ал аттын үстүндө жүрбөй ушундай сүрмө топ жүргөн учурда
толук бир капталга чыгып алган учурда албетте мындай кагылышуулар орун алат. Андыктан көкбөрүсү менен бирок ден соолукту мынчалык тобокелге салууну мен эч кайсы улакчыга мындай оюнду жүргүз деп айтпайт элем. Тең башкысы дагы бир ирет ушул мына Бактияр Жабагиевке ден соолук тилейли, эртерээк айыгып кетсин. Анткени Кыргызстандын улуттук курама командасына эң керек оюнчулардын бири Талас командасында Сейитбек Анарбек уулу. Бул ирет ага каршылык көрсөтө турган эч ким жок. Мына ошондуктан эсеп сандары 2-2-ге жетти. Анарбек Сейитбек уулу 1992-жылы төрөлгөн. Урмат на Ахиллес менен Спартак на беттеш башталганда ортону ээлеп алды эле, бирок калсын ышкыр жаңырып, азыр кайрадан беттеш. Кайрадан башталат. Жекеме-жеке. Калыс ышкырыгын жаңыртмайын. Мына ушундай Спартак менен Ахиллестин тирешүүсү. Мына баалап алыңыздар, урматтуу мекендештер. Кыргызстандагы жекеме-жекедеги эң мыкты аттар. Номер 1 ат деп албетте Ахиллес айтылып жүрөт. Ага албетте Спартак макул эмес болсо, азыр Ахиллести бул жерден сүрүп чыгышы керек. Андай нерсени албетте ишке ашыруу жеңил эмес. Дагы бир ирет аттан кулап түштү. Азыр бул оюнчу байкашымча Байыш Ниязов. Жок, Баку Таалайбек уулу. Ким болсо дагы улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Эми сүрмө топтун арасынан улакты ким алып чыгат деген суроо бар. Ага албетте азыр жооп алабыз. Таластын оюнчулары жакын келди эле. Жок, андай эмес. Ошол заматына бир кол менен улакты бул жерде тайгазанга тайгазандын сыртына түшүп калган демек улак. Мына ушундай бир кол менен улакты тайгазанга салабыз деген учурда Сары Өзөн кечирсиңер Достуктун оюнчусу ийгиликтүү боло алган жок. Достук командасы 3-чү упайды алып келгенге өтө жакын болду. Бирок ал иш жүзүнө ашкан жок. Азыр Нуржан Мелисбек уулу аракет кылып көрдү. Өтө жакшы оюн. Аларда 4 оюнчу, Талас командасында 3. Биринчи таймда дээрлик тең ата оюн жүрдү. Бирок 3-чү упайды алып келүүгө Достук командасында бир топ эле 3-чү упайды алууга мүмкүнчүлүктөр болду. Ошентсе дагы аны иш жүзүнө ашыра алган жок. Азыр Ахиллес таптакыр Спартакты улакка жакын жолотпой жатат. Кыргызстандагы номер 1 ат бул Ахиллес. Ортодо эч кайсы атты алдыга салбайт. Ошондо дагы азыр Манас Ниязов тоскоолдуктарды жаратып, азыр ушул Спартакка каршы турам деп Ахиллес өзү улакка жакындай албай жатат. Анткени улакка жакын келген учурда дагы ага оңой менен улакты жерден көтөрүп кетүүгө албетте Манас Ниязов шарт түзүп бериши күмөн. Ал учурда ушинтип жекеме-жекеге чыккан учурлар көбөйүп жаткан мезгилде эми булардын дагы убактысы дээрлик соңуна жакындап калды. Анткени 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттүн ичинде улак жерден көтөрүлбөй калса, анда башка оюнчулар жекеме-жеке чыгышы керек. Бул Талас командасы үчүн пайдалуу. Себеби убакыт өтүүдө, андыктан Сейитбек Анарбек уулу ушундай улакты жерден көтөрүп кеткенден кийин ортодо Байыш жана Жоки Орозбаев улакты жерден көтөрүп ала алды. Бирок улакты тайгазанга албетте сала алган жок. Алардын көрсөткүчү рейтинги чыгат. Бул жактан 5-орунда Ички иштер министринин командасы 1975 упай менен 5-де. Демек азыр ушунда рейтинги жагынан 2 жана 4 командалар ойноп жаткан менен албетте акыркы учурда Достук командасы негизинен кечирээк түзүлгөн.
Мына ошондуктан аларда азыр болсо мына Байыш Ниязов улакты жерден эңип кетип, ошол замат Марлис Койгелдиевке аны тарттырып жиберди. Марлис Койгелдиев бир аз концентрациясын жоготуп койду. Ошондуктан ал атаандашынан өтө жакшы улакты тартып алганы менен ыңгайлуу учурду албетте жокко чыгарып алды. Улакты жерден бул ирет ким эңип кетти? Карама каршы тарапты көздөй жөнөдү. Позициялык жакшыртуулар керек. Азыр Карипбек Эшиев улак менен. Карипбек Эшиев анын жолунан азыр башка өзүнүн өнөктөшү эмес атаандаштар келди, достуктун оюнчусу. Андыктан бул жакта дагы албетте улакты тайгазанга салуу оңой эмес. Сүрмө топ бул жерде жүрөт. Ийгиликтүү абалды Талас командасы түзө алган жок өздөрүнө. Ошондуктан тайгазадан азыр бир аз алыстап кетти. Ушундай топтон сурулуп чыгып кеткен учурлар деле албетте кездешет, бирок бул ирет андай мүмкүнчүлүк боло койгон жок. Сүрмө топ Аянттын сыртын Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек тайгазанга өтө ишенимдүү бара жатат. Ал улакты тайгазанга сала алган жок. Улак тайгазандын кырында калды. Албетте эч ким тоскоолдук кылган жок. Азыр эми Манас Ниязов Бойка менен Норуз майрамындагы эң мыкты оюнчу камчыны мына оозуна тиштеди. Бул жок Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдор, албетте алар бири-бирине окшош. Ниязов улак тайгазандын кырында калып сыртка түшүп калды. Эки командада тең ушундай көрүнүш орун алды. Сейитбек Анарбек уулу дагы, бирок ал улак тайгазандын кырында калган. Бул ирет кырына тийип туруп өз арабына түшүп калды. Кыяз Ниязов албетте ага бир аз каруу жетишпей калды десек болот. Карылуу улакчы, ошентсе дагы мындай учурда улакты тайгазанга салууга эми Кыяз Ниязовдун ордунда Манас Ниязов болсо мүмкүн ал ийгилүүрөөк болот беле. Ошентсе дагы бул бардык учурда абалга жараша болот. Улак жерден көтөрүлдү, таң калыштуу. Ушундай тайгазандын кырында турганына карабастан улакты бул жерде жерден көтөрүп кеткенге азыр ортолук бөлүктө улакты тартып кетүү болгон аракеттер. Ал учурда мына позициялык жүрүүлөрдөн дал ушул жерде мына Аскат Аскаров улакты жерден эңип кеткен. Ага каршы Талас бетеш ал дагы өтө кызыктуу болорунан кабар берет. Ал эми Талас жаштары менен кимиси утулса 3-чү орун үчүн дал ошол команда ойнойт. Азыр 3-чү таймдагы алгачкы жекеме-жеке Ахиллес ортого чыкты. Урмат Раушан уулу аны менен жана Манас Ниязов. Манас Ниязов бул жерде Бойка менен ортодо. Манас улакты жерден көтөрүп кетти. Азыр чап бара жаткан учуру Бойка менен өз карамагында улакты алып калды эле, бирок бир аз ушул жерден мына аты жыгылып, анын жыйынтыгында албетте улакты жоготуп алды. Өтө жакшы бараткан болчу. Өзүнүн күүсүнө жаңылды. Таластын оюнчусу ага эч кандай Урмат Раушан уулу мындай эреже бузган жок. Ал болгону ушундай өтө ыңгайлуу бурулуп бара жаткан учурда ушул убакыт соңуна чыгып калабы. Бул жерде демек Кыяз Ниязов, Байыш Ниязов эмес, Кыяз Ниязов ортого чыккан экен. Бирок Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип ала алды. Ал өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнүн аракетин көрдү, бирок ага шарт түзүлө калган жок. Жок, Бактияр Жабагиев аракети кылган. Мына Бактияр Жабагиевке улакты өткөрүп берүүдө катачылыкка жол берилди. Ошол замат Манас Ниязов ийгиликтүү. Ал түз эле барып улакты тайгазанга салып койду. Ошентип бул жерде мына ушундай
Görünüş 3-2 esebinde Dostuk komandası alga çıktı. Аттын мойнунун астынан оң тарабына өткөрүп алды. Анткени өзүнүн ыңгайлуу позицияда ошондой болсо азыр эми мына такымга басып, андан кийин гана ошол белгиленген чийден сыртка шашпай чыгышы керек. Анткени позициялык абалды азыр баалап жатат. Кайсыл тарапка мына ушул жерден жакшы жогорку ылдамдык менен азыр чыкканга аракет жасады эле. Урматтар Раушан уулу өтө ишенимдүү баратат, бирок улак анын такымында аягында мына Беттеш кайрадан уланууда. Бул 3-чү тайм 3-2 эсебинде Достук командасы алды да. Азыр Сейитбек Анарбек уулу улак менен турат. Позициялык өзгөртүүлөрдү бул жерде күтүүдө. Ага каршы Белек Мукаев. Белек Мукаевтан Сейитбек Анарбек уулу суурулуп чыкты. Түзелет Тайгазанды көздөй. Эртерээк эсепти теңегенге алар Талас командасы кызыктар. Ал мезгилде азыр мына Байыш Ниязов аттын башын буруп азыр сол тараптагы Тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Ошол учурда Марлис Кайгелдиев ага каршы келатат. Марлис Койгелдиевден Манас Ниязов ортодо. Эки оюнчунун ортосунда Манас Ниязов өтө кооптуу абал жана Манас Ниязов 4-чү упайды өз командасына алып келди. Эсеп сандары 4-2-ге жетти. Эң башкысы бул жерде азыр Марлис Койгелдиевдин абалы. Марлис Койгелдиев өтө жаман абалда жерге жыгылды. Ушундай аттын үстүнөн түшүп калып, анын үстүнөн албетте оюнчулар күйсүн токтото албай, анын үстүнөн аттар